Мырзалар вазифаларын жакшы билиш керек. Эң биринчи кезек айттым жанагындай, вазифабыз биздин динибиз. Динибизди өнүктүрүш керек. Кечке чейин диндин аракетин кылыш керек. Ошо дин аркылуу адамдар, коомдор оңолот. Жанагындай арак азаят, азайбады бизде. Аябай алкоголизм күчтүү болчу, силер көрбөй калдыңар да. Силер может көргөндө силер кичинекей болчуңар. 90-жылдарда силер ал убакта даже жок болчуңар да. 80-жыл, 80, 85, 75-тен кийин ушундай алкоголизм болгон коомдо. Бүт ичип калган да, бүт адамдар. Кемпир, кардан кемпирлерге чейин арак ичип мас болуп көчөдө жатып калган убак болгон. Ушундай катуу. Анан 90-жылдар канча адамдар арактан кырылып калды. Анан Аллага шүгүр ошо дин келди. Таасири чоң болду. Эми бир эле дин эмес, бирок диндин таасири чоң болду. Ошо арак калганына, аракештин. Анан башка да жанагындай зинакорлук, башканын баары ошо диндин таасири менен тараза акырынан жакшы жака, ыйман жака ооп барат да. Бирок баары бир ошо биз эркектер ошол эмес. Анан экинчиден эркек киши жанагындай коомдо көп болушу керек. Коомдо. Үйдө азыраак отуруш. Анткени пайгамбар айткан, үйдө отурган эркекке каргыш тийсин деген. Ооруп калып эле бир эме болуп калбаса, көчөдө жүрүш керек. Көчөдө деген жанагындай салпактап көчөдө эмес, бузулуп. Жок, ошо барып коомдун ишин аткарып, ошо элдин ишин аткарып жүрүш керек. Могу мечиттерде барып угуп, жакшынакай насихаттар угуп, анан кайраттуу айтыш керек, кайраттуу. Жанагындай мындай эзилип, ошо жана батышка жагынам, жагынбайм деп сүйлөбөй, шариатты бекем айтыш керек. Ошо оңоло тургандай адамдар. Анан ошого балдарды да ошондой үйрөтүш керек. Балдарга эркектер үлгү болуш керек. Көбүнчө көчөдө жүрсө, балага үлгү. Бала да ошо көчөдө жүрөйүн дейт. Аялдан наоборот, аял деген наоборот үйгө качыш керек. Анткени үй аялдын эмеси, королевствосу. Үйдү кооздоо, үйдү таптаза кармоо, рахаттуу кармоо, приятный жасоо үйдү. Дагы бир жакшынакай бир обстановка түзүү, түрлүү тамак жасоо, башка кылуу, сулуулануу, бул аялдык. Эркек наоборот грубыйраак, ушу жанагындай кайраттуураак, жана строгий дейт го, строгий. Биздин пайгамбарыбызды мен айттым го да, пайгамбарыбызды аябай жумшак көрөбүз да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жумшак болгон эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аябай строгий болгон. Ушундай строгий болгондо сахабалар түз карай алган эмес пайгамбарыбыз. Анан суроо бере алчу эмеспиз дейт да. Укканыбызды унутуп калсак, кайра сурагандан батын алчу эмеспиз дейт. Анан бирөө келсе, ээрчитип барып туруп, мындай сурооду айтып койчу деп, сурачы деп айтчубуз дейт да. Ошо экинчи жолу кайра сурагандан батын алчу эмес да. Ушундай пайгамбар, ушундай адам болгон, строгий. Анткени пайгамбарыбыз эме болгон, падыша болгон, пайгамбарыбыз полководец болгон, пайгамбарыбыз ааламдарга пайгамбар болгон. Анан аны жумшак кылып, назик кылыш, бул эч муктаж эмес пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Азыр тим эле пайгамбарыбызды жумшак кылып көрсөтпөй, андай эмес. Мисалы, Манасты мен айтсам, Манас назик болгон, Манас аябай аялдардан уялчак болсом, Манас капа болмок да мага. Мен качан ошондой болдум? Керек эмес, муктаж эмес. Манас, биздин Манас бабабыз аскер болгон. Аябай жанагындай эр болгон, эр. Анан эрге ошо эрдик сыпаттуу болгон. Анан жанагындай назиктик, жанагындай французский бир эмедей болуш, джентльмен, анда ол такыр тура эмес да ал. Ошондой болгондо авторитет да болот, тартипте болот, ошо коомдо тартип болот, үйдө тартиптүү болот да. Мен ошо эркектерге ошондой боло демекмин да. Ооба. Кийинки жылдарда аябай эркектин даражасын жок кылып, базынтып, аябай түшүрүп,
дара жазын. Анан бузуп, анын эмесин табиятын да бузуп, анын жүрүш турушун, максаттарын баарын башта талкалап салды да. Айырма жоктой болуп койду. Мисалы азыр эркек менен аялдын эмне айырмасы бар дегендей деңгээлге түшүп калды. Чынында бул такыр турмаса сөйдөндөй Алла Таала эркекти эркек кылып жараткан, анан аялды аял кылып жараткан. Анан ошо эркекти эң чоң жоопкерчилик, эң биринчи Алла Таала адам жаратканда, вот мен силени жер үстүндө халифа кылдым, урун базар кылдым деп ошо эркек кишиге айтып аткан да, эң биринчи. Анан кийин ошо адам эркектин балдары, аялдары эркектин алдындагы, эркектин колундагы нерселер да. Чынында асылы ошо эркек киши. Эркек киши коомду караш керек, коомду тартипке салыш керек, коомду өнүктүрүш керек, коом үчүн күйүш керек, коомдун камын жеш керек. Ошон үчүн пайгамбарыбыз эркекке аялга окшошпогула деген. Такыр окшошпогула. Мисалы аялдын сыпаттарын албагыла. Эркек болгула деген катуу. Ошо пайгамбарыбыз эркек аялга окшошкон эркекке окшошкон аялга каргыш тийсин деген да. Ушунчалык бир жаман нерсе да. Азыр аралашып, аябай даже үйүндөрүн, даже жынысын обуштуруп, эркек аял болуп алып, андайлар бар, ушундайлар да болот да. Тилекке каршы ошо жана шайтан аябай акыркы заманда, мына акыркы заманда, акыркы убактарда шайтан аябай күчөдү да, катуу. Анан биз келип ошо шайтанды башты байкабай эле, шайтан жоктой эле жүрүп атабыз. Шайтан кылбай эле бир адамдар өзүнөн өзү эле ойлоп алды деп атабыз. Бирок чынында bunun баарынын артында шайтан турат. Ошо шайтан бүт эрежелерибизди бузуп атат да. Биздин жашообузду бузуп атат. Биздин шариятыбызды жок кылып атат, шариятыбызды өзгөртүп атат, жаман көргөзүп атат, башка болот да. Анан ошого жанагындай бүт дүйнөдө феминистический движение кетип атат да. Аялды эркек менен теңөө. Бул эркек менен теңеди деген бул бардак алып келүү, бул такыр табиятка туура эмес нерсе жасоо да. Анан ошо результатта жанагындай көрүп атабыз да. Үй бүлөлөр бузулуп, эркек аял менен жашай албай, уже эркек менен жашап атат да. Аял менен, эркек менен сөйдөгөндө бирден ушу эркектин ролдору, эркектин сыпаттары бүт жоголуп кетип атат да акырынан.